туугандар, биз 17 этаждабыз. Стройкада иштеп атабыз. Анан бир нерсени айтайын дегем. Муну карасаңар. Азыр тешиктен көрсөтөйүнчү. Тиги О2 деген стадион, ушул жерге жанагы Бейонсе, кайсы силер билген Джастин Бибер чыгса ошондой ырчылар, UFC бойлор ушул жерде болот. Могу билтейген аренаны көрдүңүздөрбү? UFC'нин бойлору ушул жерде болот. Бул Норт Гринвич деп коет. Север, Гринвич. Майрамдын баары ушул жерде болот. Жанында эле мына карасаңар. Жанында эле канатный дорога турат дейт мына. Тет жерде канатный дорога, канатный дорога. Биягында Лондон река жана. Биякта Лондон Сити аэропорт. Мындай избыточный экен да бияктачы. Бүт нерсе мындай рядом болгондо да болбой калабы жагындай. Кыргызстанда жаман көрүнүп турсу го, баары эле Лондон, Бишкектин борборунда болуп элечи. Мисалы килтейин кранды иштеп атканын карап коелу. Бүт жерде бир нерсе курулуш салынып, кайык. Жолдорун просто сүйлөй албайм да, жолдору идеальный го дейм, мындай жол көрө элекмин мен еще. Мындай тыгын дегенди көрбөйсүң, бирине бири кыкырганын көрбөйсүң билем. Это у них культурный адамдар экен булар бизге караганда. Биз 5 минут бирөө бир нерсе болуп кетсе, жолдо туруп калса пипилдетип, барып сөгүп, мушташ үйөбүз го. Бирок кыргыз элим, конечно, жакшыбызбыз. Бирок үйрөнчү нерселер көп экен туугандар. Көп экен, анан анасы кандай просто ичиң ооруйт экен да, биякта 1 саатта тапкан акчаңды Кыргызстанда сен надо будет 2 күн иштейсиң да. Ушундай эле жумуш, ушул эле чарчайсың, ушундай эле күчүң кетет, бирок акчасы ар кандай да. Мисалы 1 саатта биякта кирпич коюп иштесең, 1 саатта 3000 сом табасың. 1 саатта 8 саат иштедиң, там 24 000 сом алып кеттиң да. Сом мененчи кладка. Анан Кыргызстанда кандай кладчиктер объемго жараша болуш керек по-моему. Бирок ошентсе да биякта мисалы разнорабочийлер бир күндө 100 фунт, 150 фунт табышат да бул жактачы. 150 фунт 100 фунт деп коюшат, таза налогтон чыккара 100 фунт. Почти 12 000 сом эй. Ошо разнорабочий. Бияктын разнорабочийлери жашаган, булардын разнорабочийлер жашаган уровень биздин мындай там алдыда жүргөн адамдардын уровень сыяктуудай да. Ушундай мындай жашоону ушундай салыштырып койдум да. Бул жактын карапайым кара жумушта иштеген кишилердин акчасы равно наши, которые зарабатывают очень много денег, хорошие деньги.